саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Биз адамдардын арасында Адамдар долбоорунун чыгармачылык тобу Сокулук районундагы Айзима Маралбек кызынын үйүнө келдик. Эмесе Айзима менен жакындан таанышып, анын бир күндүк жашоосу тууралуу кеп кылмакчыбыз. Кеттик анда. Айзима, кандайсың? Саламатсыңбы? Ден соолуктарың кандай? Биз атайын СТУ телеканалынан келдик. Сенин талантыңды угуп алыстан. Алгач сен менен таанышып алалы. Атым Айзима, 1999-жылы төрөлгөм. Үйдүн оосумун, улус болгондон эркесимин ошо. Мен ушул токуйм. Андан кийин Шведияда да иштейчимин. Швеячылык. Анан дагы кандай жумуштар? Ошол ырдайм. Мен өзүм үй бүлөм чоң үй бүлө деп эсептейм. Андан кийин сиңдилерим бар, сиңдилерим көп. Акылдуу сиңдилерим да. Ошол. Ошо азыркы эмне десем, ушу сиңдилериме татыктуу тарбия берүүгө аракет кылам. Андай болуп, жакшы жакыттарга дейм. Каарманыбыз Айзима 19 жашта. Төрөлгөндө эле бутунан тубаса төрөлгөн. Үй бүлөдө 7 кыздын улуусу. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелсе дагы бош отурганды жактыра бербейт. Убактысын текке кетирбей, колунан келген жумуштардын баардыгын аткарат. Азыркы убакта майыптар коомунда кол өнөрчүлүк менен алектенип келет. Андан тышкары кыңылдап ырдаганды жакшы көрөт. Билдик, сиздин баягы токуучулук өнөрүңүз бар экен. Биз билбеген дагы кандай өнөрлөрүңүз бар? Мен негизи ырдайм. Прям монтип ырдайм деп айтпайм, кескисте ырдап коем. Ошол бизде 3-декабрь майыптар коргоо күнүнө карата, көңүл буруу күнүнө карата биз эме концерт бергенбиз. Кайрымдуу концерт, ошондо ырдап чыккам. Ошол Биздин сөзүбүз кур болбосун, анда ырдап коюңуз. Кайсыдыр ырдайсыз, балким биз дагы кошулуп ырдайбыз, Айна, сен баштасың? Кайсы ырдасам? Кичине шаңдыраак ырдап коеюн. Кыз көп болсо да өмүрүдө жолу, келбитир эчкин жүрөккө жолу. А менин болсо бар арманым, түбөлүк сени бактылуу кылуу. Кысылып жаным, жүрөгүм кейит, кете албасмын жаным сени башкага берип. Күлүшүң мага күлмөңдөп жаным, жашыңды тыйып, бирөөлөр келер, бирөөлөр кетер. А сен болсо жаным мага баары да бекер. Нур чачкан күндөр, жылдыздуу түндөр, баары да бекер, жогу да бекер. Азаматсыз, баракелде. Бул ырларды кактан үйрөнөсүз негизи? Телефондун азыркы замандын талабына ылайык телефондон эле үйрөнүп. Сиңдилерим менен бош убактында караоке ырдап отурабыз. Сиңдилерим дагы ырдашат. Айзиманын жаркылдаган мүнөзү апасын тарткан. Ал абдан шайыр мүнөз, элпек жана боорукер экендигин апасы Дамир айым айтып, сыймыктанып турду. Чындыгында эле каарманым жашоого, соо адамдарга мотивация берүү үчүн келгендей. Айзима аябай шаңдуу, ак көңүл, боорукер аябайчы. Ишса ар бир эменин мындай көңүлүн орткусу келбейт. Үйдөн деле ошо кичине кабагым бүркөп калса мен көзүм карап ушинтип эме кылып турат да, ошо көңүлүнү көтөргөнгө аракет кылып турат. Үйдөн сиңдилерин да ошентип бул жок болуп калса үй каңгырап, эме болуп калабыз, божоп калабыз. Бул келсе үйүбүздү эле бакырап, жыргап калабыз баарыбыз күлүп жайынып. Ошо Кудай таалам ошо бутун эле бастырбай койгон деп айтам. Болбосо ошо кыз аябай мага колума кол, бутума бут болмок деп аябай. Бирок кыздары, сиңдилери бар, ушу сиңдилерин айтам, өзүң тарбияла, өзүң эме кыл, үйрөт деп. Сиңдилер ушу сөзүнөн чыгышпайт өкөтөн. Эжени көрүп сиңдөсөт дегендей, Айзима үй бүлөнүн тун кызы, сиңдилерине үлгү болуучу адамы. Кеңешин берип, кээде маанайына жараша урушуп коет. Дегени менен сиңдилерине кам көрүп, аяп келет.
кээ бирде бизге мындай ар кандай мамиле кылып калат, кээде урушуп калат, кээде күлүп сүйлөп калат. Бирдекени тура эмес кылып койсо эле урушуп калат, анда деле мындай көп көңүл бурбайбыз. Анткени бизди деле жаман болсун деп урушпайт да, жакшы болсун деп. Көңүл болуп калганы, баарыбыз күлүп, баарыбызды күлдүрүп үйдө Айзимчим жок болуп калса баарыбыз мындай көңүлүбүз жок жүрүп калабыз да. Келгенде эле баарыбыз деп келип калды деп баарыбыз күлүп эметип калабыз. Ошо. Өзүбүз күбө болгондой аракетчил кыздын келечекке койгон максаттары, кыялдары абдан көп. Анан дагы албетте үй бүлө куруп, өз түтүнүн булаткысы келээрин дагы жашырган жок. Жигит жанды алып калган учурларым болгон да. Андай учурлар деле болгон. Азыр чын айтканда үй бүлө куруу, азыр сразу эле үй бүлө куруу максатында менде даяр эмесминден эле сурады. Жооп да. Анан кийин ар бир нерсени өз убактысы менен да. Анан ар бир нерсе өз убактысы менен азыр бирге иштеп, азыр үйрөнгөн нерселеримди бизнеске айлантып, кийин азыр бизге силерге айтып өткөндөй эле жакында бизге үй салып берет. Ошолор менен эле ойлойм да. Алдыда максаттар көп. Алда максат бутка туруу, көтөрүлчү. Анан кийин өзүмдөй болгон адамдарга жардам берүү. Ойлоно берип, ошо ушуну бир кыйынчылык дейм, негизи көп болсо 1-2 күн эле болот. Анан мен ал күнү кечке эле мындай ыйлай берип, же болбосо мындай эметсең депрессияга түшөсүң да. Адамдарга кандай кеңеш бересиз? Адамдарга кеңеш берген ак эмгек менен иштеп, жашоого түз көз караштары менен карап. Анткени эртеңки күн эмне болорун билбейсиз. Ошол үчүн адамга болгон мамилесин жакшы кылып түздөп чыгыш керек деп эсептейм. Бош убактыңызда эмне менен алектенесиз? Бош убактымда мен сиңдилерим менен, үй бүлөм менен алектенем. Үйдөгүлөрүмдү күлдүрүп, ыйлатчысын ыйлатып. Ошо. Айзиманын үй бүлөсү менен таанышкандан соң биздин чыгармачыл топ анын жумушуна сапар алдык. Ал жакта дагы каарманыбыз беделдүү ишкерлердин бири экен. Минтип мага дагы үлгү болуп, кооз сандыкчаларды токуганды үйрөтүп жатты. Биз Айзиманын жумуш ордуна келдик. Бүгүн Айзима мага мына ушундай кооз шкатулкаларды, кооз кыздарга керектүү буюмдарды сала турган нерселерди үйрөтөт, кантип токуганды. Өзү негизи айтып өткөндөй эле 2 сааттын ичинде үйрөнүп алыптыр. Мен канча сааттын ичинде үйрөнөм? Азыр биз менен чогуу көрүңүздөр. Бул негизи 4 бурчтук болгондуктан машинада 2 жолдон алабыз да. Уурбу? Биринчи үйрөнгөндөргө албетте. Сиздин уже колуңуз көнүп калганда, тияктан алып, кайра бул жана чыгарабыз. Кеңиз менен жасап көрөйүн. Азыр мен мунун ичинен киргизем, Анан Жаным алам. кайра эле чыга эмеден. Тез тагып, бул жанын кайра эле. Миянан мынтип туруп, бул колду көндүрүш керектир. Кол көндүрүп алыш керек. Моуктан чыгарыш керектир, Менге окшошпойт. Мына могу турат. Муну алам. Анан ичинен 2 жерден чыгарабыз. Жок, бир эмес, 2 жерден. Моунун ортосунан Жок, могу жерден чыгарабыз. Кай жагынан? Тез могу 2 болуп атпайбы? Ошону 2 чыгарабыз. Могу экөөнүн ортосунан, Экөөнүн ортосунан чыгарабыз. Муну кантип чыгарып атасыңар? Ойло. Мындай. Негизи Сиз аябай тырышып карматасыз, мындай мен кармаганда кармасаңыз. ушундай.
Өнөрлүү кыз ар дайым жайдары жүрүп, жакындарынын маанайын көтөрүп, тамашалап, ырдаганды да жактырат. Үнүнүн уккулуктуулугу, жагымдуулугу жан дүйнөсүнүн арулуктуу, сырды дагы айтып жаткандай туюлганын жогоруда күбө болдук. Созуп жаткан обону менен дүйнөнүн, жашоонун кооздугун бергиси келгендей. Андыктан жакындарына, сиңдилерине, кесиптештерине бош убактысында жандуу концерт тартуулаганды жактырат. Бизде Азима ак көңүл, жакшы кыз, бүт нерсеге сабырдуу мамиле жасайт. Келечекте биздин кызыбыздын жакшы пландары бар. Турмушка чыгып, бала тарбияласам дейт. Бир нерсени көрсөткөн нерсени бул сразу алып кетет, сразу жасайт. Ошо чынар эже келип бизге ушул нерселерди үйрөтүп атканда бул эң биринчи бизде токуган ушул кыз болду. Бунун кабыл алуусу аябай жакшы. Өзүн эч качан чөгөрбөйт, дайыма күлүп жайнап, жакшы маанайда жүрөт. Жакшы ырдайт. Өзүнүн кичине ырлары бар, минусовкалары. Бизде майрамдарда элдин алдына чыгып, ырдап турат. Элдин көңүлүн дайыма өзүндө болуп, күлүп жайнап, кабагы эч качан бүркөлбөйт. Биздин эң жакшы кызыбыз, биздин эркетайыбыз дайыма күлүп жайнап, жакшы маанайда жүрөт. Майыптар коомундагы кыздардан өзгөчөлөнүп, аракетчилдиги, дилгирлигин, шык жөндөмү менен айырмаланган каарманыбыз токуп үйрөткөн мастер-класста эң алгачкылардан болуп 2 сааттын ичинде үйрөнүп алган. Бир үйдүн улуу кызы бул. Бул төрөлгөндө эле өзүнүн ден соолугунан ушу белине грыжа болуп, ушу мүмкүнчүлүгү чектелип калган. Бул кызыбыз эрке кызыбыз биздин коомдун. Өзүнүн аракети, өзүнүн жүргөн турганы, өзүн шайыр алып жүрөт мындай. Бир нерсеге аракетин көбүрөөк жумшайт аракетин. Азима бизде шандуу кыз да. Мындай бидекени күлүп, жайнап эметип алат. Бидекени айтып, мындай көсөтүп эмесе, бат өнүп, давайте эме кылабыз депчи. Ошо бат эметет да. Өзү күлүп, мындай характери да жакшы да, спокойно күлүп, бабызга мындай эметпейт да. Кеңгиз мындай кылайык деп. Кээде мен жок болуп калсам да мага жардам беришип, өзү деле менин артыман кыздарды да жардам берип, өтүп эметет да бул. Булар жазадылар да, ким алат? Же атайын магазинге бересиңерби, же болсо базарга чыгып сатылабы? Эми биз азыр ойлодук, өзүбүздүн Дордойдо орунубуз бар, местебиз бар, ошол жакка алып барып чыгарсакпы деген, же болбосо бир кыялда да бир эжелер менен сүйлөшүп келгем. Ошолорду алып кел деген болчу да. Буюрса эртең алып барабыз. Канча сомдон сатылат бар тең? Бул Канча убакытты талап кылат, ошолорду айтып берсеңиз. Жакшылап бир көңүл менен отурсаң 1 саатка жетпей бүткүз. Чоңдорду дагы 1 саатка чейинби? Жарым саат дейт. Оңой эле да. Анан кийин булардын баасы негизи бул жүрөктөр 600 сомдон бирөөсү. Кийин 400 сомдор, 300 сомдор. Эң оор токулганы кайсы мисалы? Эң оор бул жүрөк да, мына формасын келтириш керек, чыгарыш керек формасынчы. Анан бул да крышкасы да өзүнчө токулат. Капкагы, э? Булардын жарымы да кооздоло элек, негизи кооздолуш керек да, мына бул сыяктуу болчу. Кантип кооздойсуңар? Мисалы, ак боюнча турбайт экенде? Мына мондай болуп, типа эмелерин кооздолуп, Брошкалар менен айтканда. Брошкалар менен тайын кооздоп. Бизди момундай кылып жаратып койду, эмне үчүн мындай кылды деп мынтип мен мисалы өкүнмөйм да. Такыр. Мен өзүмдү монтип эсептейм. Биз деген 6 сан амандарга кандай десем, мотивация берүү үчүн жаралганбыз депчи. Ушундай деп ойлойм да. Азаматсыз. Жана дагы баягы кыялдарыңыз тууралуу биз менен бөлүшсөңүз биз. Мен кыялдарым эми Аябай көп болуш керек. Негизи кыздардын кыялы аябай көп го. Кыялым эме болчу, актриса болчу да. Анан же болбосо мындай журналист эле. Менин кесиптешим болгуңуз келип турбайбы, э?
Аталган коомго келгени Азиманын дос саналаштары да көбөйгөн. Өйдө дөбө кылдыйда жөлөк болушуп, бирин-бирин колдоп келишет. Каарманыбыздын маанайы чөккөндө кесиптеш достору Азиманы эркелетишип, көңүлүн ачууга далалаттанышат. Мен ушул коомго кошулгондон кийин досум чын айтканда аябай Кудайга шүгүр. Ары кайсы жактан поддержка берип, эметип турушат, көңүлүңдү көтөрөт. Кичине адам болгондон кийин бир күн ыйлайсың, бир күн күлөсүң дегендей. Ошо ыйлай турган кез келгенде биякта биз ар жетпей аябай эркелетип, ушинтип эметип турат да. Ыйлаба депчи. Ар бир ушул жерде колунан жакшы сөз угасың да. Мындай бир дагы ушул адамдан мен негатив уккан эмесмин да. Дос дегенди кандай түшүнөсүң? Дос дегенди мен кандай түшүнөм? Дос дегенди мен кыйынчыл убакта таштап кетпеген ошол сенин досуң. Мындай билесиңби, кайсы дос, кайсы кас дегенди. Ошол касын көрө элекмин. Касташа элекмин эчким менен. Ооба, тагдыр ташы кайда калчанбасын, шартка көнүүгө туура келет деңизчи. Майыпмын деп кошуруп жатып албай, айрым адамдарга стимул, шык берип келген каармандарыма жардам берүүнү каалагандар болсо, же Азима Маралбек кызына окшогон эмгекчил инсандар болсо 0502 53 50 05 номуруна кайрылыңыздар.